Assalamu alaikum, hurmatli görүүчүлөр. Аллахтын тынчтыгы, райымы жана берекеси сиздерге болсун. Бүгүн биз пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам тууралуу баяндамалардын 12 бөлүгүнө келдик. Бүгүнкү темабыз пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бүткүл адамзатка үлгү болгон өмүр. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бир гана мусулмандарга эмес, бүткүл адамзатка жөнөтүлгөн улуу элчи болчу. Ал жетим болуп чоңойсо да, эч кимди жетимсиреткен эмес. Жарды болсо да, колунда барды бөлүшкөн. Кыйынчылык көрсө да, эч качан үмүтүн үзгөн эмес. Анын жашоосу сабырдын, боорукерликтин, чынчылдыктын, адеп ахлактын жандуу мисалы эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдарды уруш менен эмес, жакшы сөз менен тарбиялады. Душмандарына да жек көрүү эмес, кечиримдүүлүк менен мамиле кылды. Ал аял затын урматтады, балдарды эркелетти, карыларды сыйлады, жакырларды коргоду. Ошондуктан Аллах Таала Куранда сен улуу ахлак үстүндөсүң деп бекер айткан эмес. Эгер биз бүгүн адилет болууну кааласак, үй бүлөбүздө тынчтык болсун десек, балдарыбызды туура тарбиялагыбыз келсе, анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүн үлгү кылышыбыз керек. Анын жолу жарык жол, анын сүннөтү куткаруучу жол. Ушуну менен 12 бөлүгүбүз аркылуу биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүн балалык кезинен тартып улуу ахлагына чейин эстедик. Ал өмүр биз үчүн сабак, биз үчүн үлгү, биз үчүн аманат. Эгерде бул видео жүрөгүңүзгө жетсе, лайк басууну унутпаңыз. Оюңузду комментарийге калтырыңыз жана мындай пайдалуу видеолор көбүрөөк жетиши үчүн каналга катталыңыз. Кийинки видеолордо дагы пайдалуу руханий темаларда жолугабыз, иншаллах. Аллах баарыңыздардан ыраазы болсун. Аман эсен болуңуздар, жакшы калыңыздар. Көрүшкөнчө достор.